Кыргыз элим уксагар. Бля, Самат, эмнеле, бля, будет болотасың, блядь, нахуй. Связга чык чай, заебал, блядь, унчуп болгон сайын энең сиген, блядь, эмне пиздец болуп кеттиң ошончолук, нахуй. Чык болкуй связга сүйлөшөлү, блядь. Менин талант, блядь. Долбоёпсуң го, ёп, твою мать, блядь, нахуй. Чык, нахуй, связга, блядь, нахуй. Унчуп болгойсо сиген, блядь, такыр эле пиздец болуп алдың го сен, блядь, нахуй. Долбоёп, нахуй, блядь. Гандонсуң сиген, блядь, чык нахуй связга сүйлөшөлү, блядь. Мен энем эмне кылды сага анчалык? Сен эмнеле болуп атасың, ошо айтпайсың, бля, буну болбойт да мындай, бля. Жок, мен энем эмне кылды биринчичи? Мен бир энеге чейин тийишип, же бирдеке дедимби мен сага? Айт да сен энем эмне кылды биринчи? Мен сага айтып атам мен сен, бля, андай кылып сайлап бербей да. Кимге сайлап атам? Сен кимге сайлап атканын өзүң билесиң да, прекрасно. Жок, эмне деп сайлап атам, айтпайсыңбы? Этик Кубатовду эле кайда чыгасың, бля. Мыйзам бузуп атса чыгасың дамы? Ал Кыргыз Республикасы мыйзамдарын бузуп атса айтасың да. Сен өзүң нормальныйсыңбы негизи, Самат бей? Жок. Өзүң нормальный элесиңби негизи, ошону айтсаң? Нормально эле турам, эмне болду? Сен өзүң жакшыбы? Өзүң дайбизде, бля, болду эми токтот, бля. Жок, сен элестетсең Ысык көл, ошо Ысык көл мыйзамдардын баары бузуп атат, ошо менен өтүп атат. Анан сен укчу, сен биздегин кудасы жок бизе. Анан Тияктан деген эжелең менен жездегин ачын эти тукпайсың туугандан арасында, сен болбойт да сен аны эмей. кызык го биякта Ысык көл турбайбы ма? Сен ошону ойлонбойсуң кичине мындай. Куда сөөк деген ал өзүнчө, ал Ысык көл деген өзүнчө да ма? Ысык көл мыйзам, Кыргыздын мыйзамы турат. Биякта деген эмне деген мыйзамдар, ошо 5 миллион долларды сырттан алып келип алып, ошо тебелетип тепсеткен жатат. Ысык көлдү. Ошо мыйзамда тыюу салып атат конкреттүүчү. Мыйзам жок, мыйзам турса ошол агаң айтты, звездаңды бөлөк жерден кыл депчи. Сен агаң айтты. Бул ким ей Самат? Бул ким бул өйдүрүп аткан? Бул иниси. Эдуард Кубатов. Иниси аты ким мунун? Талант. Эдуард Кубатовдун иниси. Иниси болсо айтпайбы ошо. Жок, бүт мыйзам чегинде ошонун баары тең болот. Иниси болсо ошо байкесинин менчиги эмес да, Ысык көл чей. Ысык көл байкеңдин менчиги эмес, ошол айткандай элечи. Силердин менчиги эмес да, жөө. Шоу бизнесин токтот болду, саке, ошол айтарым сага, ошолду айтып коеюн деген эмес. Жок, куда сөөк болбоо менен эмне? Силердин короңордо өткөн атабы, же эмне силердин менчигиңер Ысык көл? Бул каякта жашайт азыр бул киши? Кыскасы, ошо Эдуард Кубатов агаңа айтып кой, абаңа өзүң звезда болуп, сырттан келген 5 миллион долларды чалчаңдап, көрүнгөн тиги сырттагы шейхтерге, көрүнгөн тиги принцтерге алып келип шоусун уюштурган токтотсун да. Биринчи ошону айтып кой, Ысык көлдү тебелетпесин. Качып кет. Кыргыз элим, мыйзамдуу өлкөдө жашасак гана өнүгөбүз. Анан мыйзамды тебелеп тепсеп, ошо сырттагылардын бир оюн зоогуна тебелетип тепсетип аткан адамды. Эдуард Кубатов ошону уюштуруп, мен жоопкерчиликти болодум деп атат. Ошо жоопкерчиликти алганга жараша, мен да ошондон сурап атам. Ал эми Эдуард Кубатовдун туугандары, инилери, агалары. Ооба, Эдуард Кубатовдун агасы менин бир тууган жездем. Мен бир эле жездем бар. Ал дагы мен инимен кечирим сура деп өткөндө ал дагы сөгүп кагып. Ошондуктен мыйзамды бузуп аткан да кудам эле, агам эле, тууганым эле деп атсак биз качан өнүгөбүз? Биз өнүкпөйбүз. Биринчи кезекте мыйзам туруш керек. Жер туруш керек, Кыргыздын жери. Ысык көлүбүз, сууларыбыз. Биз мыйзамды сыйлаганда, Ысык көлүбүз корголгондо, жерибиз корголгондо гана биз өнүгөбүз. Антменче өнүкпөйбүз биз. Кыргыз элим. Өнүгөбүз десек, мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мыйзам аркылуу гана өнүгөбүз биз. Биринчи кезекте.
Мен экологиялык мыйзамдар бузулуп атат деп 45 күндөн бери какшып атам. Үсүк көл мыйзамы 9-12 беренеси түздөн түз бузат. Ошо эндемикалык балыктар, кызыл китепке кеткен канаттуулар бүт бары жанагы ылдамдыкта болгон нерсе кайык. Жана атың очуп отурма балит деген тебелейт деп атам. Анан кийин тескерисинче бул жерден сен эмне тиги хайп кармап атасың, анан өзүнчө эле звезда болуп атасың деген. Эгерде мен дагы кайдыгер болуп жатып алсам, силер да кайдыгер болуп жатып алсаңар, кыргыз элим, анда эртең жерибиздин келечеги, балдарыбыздын келечеги кандай болот? Ансыз да 49 жылга чет элдикке ижарага деп. Жерди ижарага 49 жылга. Анын ошондо да берени бар экен. 50 жыл өткөндөн кийин аны дагы кайра уландырып коет экен. Уландырып дагы 100 жылга. Элестеткиле, эмне деген бул мыйзамдар? Ушундай нерсенин баарын айтып атсаң, кайра туруп алып туруп, мына сен эмне хайп кармап атасың? Эртең өз жерибизге өзүбүз батпай калабыз деп атам. Көрүп атабыз сырттан келгендерди. А булар ачык эле айтып атат. Биз инвестиция тартабыз ушу 3 күндүк жарыш менен. 3 күндүк жарыш менен укмуш шейхтер келет, принцтер келет деп атат. Аларда акча мыр деп атам. Алар деген миллиардерлер. А биздин азыр мына көлдө укмуш деген жерибиз ашып кетсе бир канча сотугу $3000 дейлик. Алар $3000 алар үчүн 3 эле сом. А кыргыздын жери дүйнөдө жок. Ысык көл жок. Кыргыз бирөө, кыргыз жер бирөө, ысык көл бирөө. Анын ичинде балыктар, канаттуулар, эндемиктердин баары тең бирөө. Жердин башка жерден таппайсыңар. А булар эмне? Чиновниктер бүгүн бар, эртең жок. Көрдүк 35 жылда. Кайра келип алып жана кечирим сураган ордуна актанып отурушат. Актанып. Кыргыз элим петиция кол коебуз. Ысык көлүбүздү коргойбуз, элибизди, жерибизди ушундай бир мыйзам бузуу, ушундай бир түшүнбөгөн куда сөөктөрдөн, ушундай түшүнбөгөн туугандардан, түшүнбөгөн достордон сактасын. Күч бирдикте кыргыз элим. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.